Өнүгүү жолуна түшкөн өлкө. Индонезияда жогорку ылдамдыктагы поезд ишке берилди. Уш аттуу поездди Кытайдан алынган карызга кытайлык инженерлер жасашкан. Бир убактары Индонезиянын негизги соода өнөктөшү Кошмо Штаттары болчу. Бирок ал убак кетип, эми анын ордун Кытай басууда. Алар Американын союздашы жана поезд чыгаруу боюнча алдыңкы орунда турган Жапонияга эмес, Кытайга буйртма беришкен. Бул поезд менен кытайлык инженерлерди гана сынашпайт. Жапониянын сунушуна карабай, Индонезия Кытайга ишенич көрсөттү. Негизи Индонезия сыяктуу өлкөлөр инфраструктураларды курууга кызыктар. Ал эми Кытай ага даяр. Деген менен Кытай баарын бере албайт. Бул Жакартадагы Боингдин жаңы кеңсеси. President Jokowi and I started meeting when he was governor of. Алардын алакасы көп жыл мурда негизделген. Индонезия Кытайдын аскердик кубатына тынчсызданат. Коргонуу маселесине келгенде алар коммерциялык жана аскердик техникаларды дале эски досторунан сатып алат. American companies, including Boeing. Америкалык компаниялар, анын ичинде Boeing компаниясы үчүн бул аймак маанилүү. Анткени Кытай менен Индияга жакын. Ошол эки чоң рынок америкалык компаниялардын өзгөчө Boeingдин кызыгуусун арттырууда. Индонезия маанилүү жана Индонезия бүгүнкү күнү киришелүү рынок. Бирок келечекте мындан да жакшы болот. Ал эми жаштардан сурасаңыз, алар келечегин Кытай менен чогуу көрөрүн айтышат. Жакартадагы бул студенттер Кытай тилин үйрөнүшүүдө. Di sana banyak budaya. Кытай биздин коңшубуз жана тездик менен өнүгүп жатат. Келечекте Кытай кубаттуу өлкө болот деп ойлойм. Ошондуктан Кытай тилин үйрөнүш керек. Кытай электр унааларын чыгарууда да алдыга озуп кетти. Жана дүйнөдөгү абасы кирделген Индонезиянын шаарлары электр унааларды Бейжиңден сатып алышууда. Indonesia saat ini dari Wuling tentunya value for money. Бул дилер мага электр унаалары көп сатылып жатат. Бирок Индонезияда андай унаага жете албаган адамдар да бар. Деген менен биз акчасына жараша сунуштайбыз деп билдирди. Американын брендтери жана продукцияларын эңсеген дүйнө өзгөрүп, учурда Кытайдын товарларына суроо талап өсүп жатат.